Bismillahirrahmanirrahim. Menin kүйөөm 40 күндүк дааватка кетем дейт. Бирок биздин үйүбүз бүтө элек. Былтыр кышында Времянкада кыйналып чыкканбыз. Үйдө көп адам жашайбыз. Ата-энебиз дагы каршы. Эгер кетсе, балам экөөбүздү өзүмдүн төркүнүмө алып барып керекпи, анткени үйдө эркек киши көп. Эгер үйдө кайната кайненеңиз бар болгон болсо, анда апарып таштабаса деле болот үйүңүздө, ошо жашап аткан жериңизде. Бирок кайнага кайнелери болуп, ошолордон эгерде сизге кастарын тигип, сизге мындай бир мындай эркек катары көз жүгүртүп калып, ошондон сактануу кыйынчылык болуп кала турган болуп, жашоо кыйын болуп кетсе, эгер үй тар болуп, эки эле бөлмө болуп кала турган болсо, атайын өзүңүзгө бир бөлмө бөлүнүп берилип, ачкычы колуңузга берилбесе, анда төркүнүңүзгө таштап кетүүгө тиги милдеттүү болот. Тахажжуд намазынын убагын саат менен айтып берип коесузбу? Азыркы учурда саат 3-төн кийин эң жакшы убакыт. Негизи тахажжуд намазы ошол куптан окугандан кийин багымдатка чейин жарай берет. Бирок эң жакшы убакыты саат 3 менен 4-түн ортосу. Эгер 4 рекет окусам парз деп окуймунбу, же 4 рекет сүннет деп окуймунбу, же 4 рекет нафил деп окуйсуз. Биз дем салдыралы дедик эле. Кайсы мечитинде дем салат деп уктук. Кайсы малга чейин барып салдырса болот. Жаныбызга аял кишини эле алса болобу, же сөзсүз түрдө эркек киши болуш керекпи? Айтор бир шерик керек сизге. Ошол жерге барып сурасаңыз, айтып беришет. Нурмухаммад Карыны, ошол кишинин телефонун алып, анан байланыша бересиз. Негизи ошо бешим намаздарында болот. Биздин апабыз 75 жашта, Куранды араб тилинде окуйт. Ошол Куран ичинен бир дубаны алып, ак баракка жазып алыптыр. Ошол баракта мен өлгөндө кепенимдин ичине салып кошуп, анан көмгүлөдөп балдарын айтып жатат. Ушундай кылса болобу? Мүмкүн болсо диктофонго жаздырып алсам, анткени апам ошто жашайт дейт. Негизи Курани Карим китепти, аяттарды жерге көмгөнгө болбойт. Адамдын жүрөгүндө болуш керек келмеси сөзү. Анткени жерге көмүп коюш, ошол жерде кагаз чирип, Курани Карим аяттарына кайсы бир деңгээлде урматсыздык болуп калат. Туура, бир учурда кыйын болуп, адамдардан китеп табылынса, ошол китеп табылгандыгы ошол адамдардын камалып кетүүсүнө, өлүп калуусуна себеп болгон учур эле. Ошондо жерге көмүп бекитип калышчу, беките турган башка жер болбогон себептен. Көбү нерсе үңкүрүүгө катышчу. Ал эми азыркы учурда антип ак кагазга жазып, аны жерге салган жакшы эмес, урматтуу бир тууганым. Бараат кечеси жөнүндө суроо келет экен, мен буга жооп бергим келбейт, урматтуу бир тууганым. Кадыр түндөй эмес бул маселе. Аны адам кааласа тосун, каалабаса тосуунун кажети жок, анткени бул жөнүндө сахих хадистер айтылган эмес. Пияздын кабыгын күйгүзгөнгө болбойт, жаман болот дешетти, жыттанып кетет, ошон үчүн болбойт. Сасып кетет. Имам Азамдын акыйдасы туура эмеспи? Анда биз кайсы акыйда менен жашашыбыз керек? Имам Азамдын акыйдасы эң туура, биз Имам Азамдын акыйдасы менен жашайбыз. Имам Азамдын акыйдасы, Имам Матуриддин акыйдасы, пайгамбардын акыйдасынын баары бир акыйда. Бардык ошол пайгамбардын акыйдасы менен жүрөт, биз да ошол туура акыйдадабыз. Ассаламу алейкум. Эки каштын ортосунда кылдар терсе болобу, же алар да кашка киреби? Каштын астындагы үстүндөгү ашыкчалар терүү жөнүндө түшүнүк берип кетесизби дейт. Каштын астындагы үстүндөгү ашыкча түктөр ал каш эмес, каштын өзү гана каш. Ал эми аял затынын кашы ортосу кошулуп турса, аны бөлдүрүү жакшы эмес. Намазды кыргызча окуса эмнеге болбойт, себебин айтып коесузбу? Намаз бүтүндөй мусулмандардын башын бириктирген өзүнчө бир институт. Ал араб тилинде болгондо бардыгыбыз намазыбыз бирдей болот. Кыргызы кыргызча, орусу орусча, өзүбекче, татарча окуй берсе, намаздын тамтыгы калбай калат. Ошол себептен намаз бир гана тилде окулунат. Аялдар намаз окуганда тизеге чейин көйнөк кийип, тар болгон шым менен окуса намазга өтөбү? Жок, тар шым менен өтпөйт. Эгерде денесин кынаптап, денеге мындай чапталышып кала турган болсо, эркекке дагы аялга дагы намаз окуган жакшы эмес, кайрадан кенен кийип окуу милдеттүү болот.
Kүйөөм иштейм деп кетип кайтып келбеди. Талак албадым. 3 жыл болду, турмушка чыга берсем болобу, сизге кирип суроо берсем болобу дейт. Суроону бердиң. Талак алыш керек, ооба телефондон талак ал, андан кийин турмушка чык. Жөн эле арман айтканга кирүүнүн кереги жок. Эгерде бирөөгө ыйлап угун карткың келсе, мына биздин эжекелер турат, эжекелерге айтып берсең угуп беришет иншалла. Боюмда бар, кичинекей сурок болгондон доктурлар дары ичкенге болбойт дешти. Дарылыкка кашкулак майын ичкенге болобу? Жөтөлүм басылбай жатат дейт. Эгерде башка май жок болсо, анда ошо кашкулактын майын ичсеңиз бир жөн. Койдун майын ичиңиз, башканы ичиңиз, зайтун майын ичиңиз. Зайтундун кыргызчасы кандай? Орусчасы оливковое масло. Оливковое масло дейт, же болбосо кара сейдананын майын ичиңиз, ошол жакшыраак болот. Жолдо кетип бара жатканда мүрзөлөрдүн жанына токтоп, арбактарга Куран окуп өтүш керекпи? Милдеттүү деле эмес, Куран окуп өткөн, бирок кетип баратып токтобой туруп эле дуа кылып, Кудай таалам ушулардын күнөөсүн кечир деп дуа кылып өткөрсөңүз жакшы болот. Көпчүлүгү дуа кылбастан, эч нерсе айтпастан жөн эле бата кылып коюп кете беришет. Бул кандай дейт. Ошол дуасын ичинен айтып, кийин бата кылып кете берет. Ал эмес бата кылганда сөзсүз түрдө кол көтөрүп, бетке сүртүп бата кылуу да шарт эмес. Дуасты айтсаңыз жетиштүү болот. Обручальное кольцо тагынса болобу дейт. Биздин адат эмес, бирок эми адат болуп калган, мусулманчылыкта жок. Анан эми ошол христиандардан келген нерсе адат болуп калды. Менин суроом ушундай эле. Жакшы ниет менен пара алып иштесе болобу? Наркомандарды кармап, милиция болуп туруп, акчасын алып, ыйлатып, экинчи чекпес кылса. Наркомандарды кармап, милиция болуп туруп, акчасын алып, ыйлатып, экинчи чекпес кылса. Акчаны садакага жумшаса эркек, өзү милицияда иштейт. Ошол акча кабыл болобу садакага? Болбойт. Жөн эле кармай берсин, бирок акчасын албасын. Арам акчаны алган. Арифлейм косметикасы менен иштесек болобу? Кошумча кылып, сетевой маркетинг экен. Артынан көп адамдарды жаздырсаң, көп бал топтолот экен. Тапкан кирешең арам болуп калбайбы? Сен бирөөнү жетелеп келсең, ошондон тыйын түшсө макул, бирок сен жетелеп келгенде сага тыйын түшө турган болсо, арам болуп калат. Перзенттүү боло албай жүрөм, салатан нария салаватын 4444 жыл окусак, тилегибиз орундалабы дейт. Эми дуа кылсаң, салават айтсаң, айтпадык, бул салават да. Салават айтсаң дуа кабыл болот дедик, ошол нерсе. Карызы бар болуп туруп садака берсе кабыл болобу? Карыздан кутулган жакшы биринчи. Мен мамлекеттик кызматта иштейм, намазга таптакыр уруксат бербей жатышат. Кандай кылам? Жолук салынып, кенен көйнөк кийип барсам, улуу аял болуп көрүнөт экенсин дешет дейт. Жок, сиз костюм юбка кийиңиз, стилине эле кийинип туруп, жолукту түрк стилинде салынсаңыз, эч ким айтып айтпай калат. Анан намаз окуганга уруксат берет, анткени абетке уруксат берет. Абетке чыкканда эшти бекитип алып туруп, тамак жеп атам, эч кимге бергим келбейт, мен кызганып атам деп туруп, намаз окуп алсаңыз бардык ордуна келе берет. Сиңди мектепте окугандан бери көзүнө ар нерселер көрүнөт. Азыр дагы кээде көрүнөт деп арызданып калат. Күйөөсү жумушта болгондо күйөөсүнүн образында көрүнүп, кадимкиде ар кандай кыймыл аракеттерди кылат дейт. Бул эмне? Кандай түшүндүрө аласыз? Эмне кылыш керек? Коркуп уктай албай чыгам деп айтат дейт. Ошол Каси мечитинде, Ахунбаева паркындагы, Ататүрк паркындагы мечиттеги имамга жолуксаңыздар, Нурмухаммад каарыга иншалла бардыгы жакшы болот. Тааныштардан майда акча 10-20 сом алып унутуп калса эмне болот? Унутуп калса унутуп калат. Эстесе берип койсун кайра. Берсең таарына турган болсо дуа кылып койсун. Кээ бирлер таарат, эмнеге өтүшүп кетпей анча-мынча деп ойлоп калышы мүмкүн да. Менин хижап кийгениме 3 жылдан ашты. Бирок ата-энем башында каршы болушкан, кийинчерээк унчукпай калышкан. Азыр Казакстандан жакшы жумуш чыгып, ал жакта хижап кийгенге болбойт экен. Эми ата-энем жолукту чеч деп талап коюп жатат. Ата-энем менен мамилемди узбай, аларга кантип түшүндүрсө болот? Ошо ата-энеңи жакшыраак билесиң, өзүң кандай кылсаң ошондой түшүндүр. Анда жолук салынганда кандай ошол мындай бир мойнун көсөтпөй турган жакасы узун кийип, анан башыңа шапочка кийип, айтор жанагы жолук салынганда жабылган мүчөлөрдүн бардыгы жабыла турган болсо, ошол деле шариятта туура келе берет. Турмушка чыкканда никени баланын үйүнөн кыйдырса болбойбу?
Kızdın үйүнөн кыйдыруу шартпы? Же мечиттен кыйдырса болобу дейт. Турмушка чыкканда никени баланын үйүнөн кыйдырса болбойбу? Кыздын үйүнөн кыйдыруу шартпы? Же мечиттен кыйдырса болобу? Кыздын үйүнөн кыйдырган деген сөз ошо никеси жок экөө жетелешпесин деген сөз. Эгерде баланын үйүнө келгенде ошол кыздын ата энеси же жеңелери ээрчитип келсе, анда деле болот баланын үйүндө деле. Бирок кыздын үйүнөн кыйылган жакшыраак. Же экөө тең мечитке келип туруп, мечиттен кыйдырган эметер жакшы. Айтор никеси жок жетелешпесин деген сөз. Мен жеңелерим менен чыгайын десем бала болбой жатат. Мен өзүм жалгыз анын үйүнө кантип барам? Ушул суроолор өтө маанилүү дейт. Жок, сен аны менен жалгыз бара албайсың. Кандай бала ал айтыш керек. Мен сен үйүңө барып, сен үйүңө нике кыйла турган болсо жеңелерим менен барышым керек деп айт. Же мындай кылгыла. Ошол жеңелери менен мечитке бар дагы мечиттен бир нике кыйдыр. Анан ошо менен кеткилен арака. Үйүнө жалгыз бара бересиң ошондо. Анан үйүнө барып туруп, дагы такыр болбосо дагы бир нике кыйдырып кое бер. Андан нике көп окулгандан тартип бузулбайт. Бирок оюн болуп кетпеш керек. Айтор жалгыз жетелешкен болбойт. Пайгамбардан хадис бар экен. Куран окутуп үйрөткөнү үчүн жаа белеке алган сахабага тозоктун отунан болгон жааны мойнуна асып алыпсың деп. Эми суроо. Биз медреседе илим алабыз, кошумча сабак беребиз. Курандан анан Куран хатын бүтүрүп чыгып кетип аткан кыздар белеке, шакек, сөйкө, акча жана ушул сыяктуу нерсе беришет. Ошону алсак болобу? Хадисте айтылганда тозок отун тагынып алган болуп калабызбы? Бул хадис сахих хадистерденби? Биз бул хадисти окуганга чейин көп белек алганбыз, эмне болот дейт. Эч нерсе болбойт. Ал ошол ниетке жараша маселе болуп эсептелет. Анан мен окутсам мындай бересин, болбосо окутпайм деген шарт болгон болсо, анан өздөрү ыраазы болуп берген болсо, бул устазга болгон урматсы эң жакшы, кыжалат болбоңуз. Шабан башталды. Календар Шабан канчасы бүгүн? Мен жолдошум менен бир ай жашап көп ичкенине байланыштуу мен кетип калгам. Шабан башталды. Башталып калды. Так күнү билбейм. Анткени 6-ларында ошо тегерегинде орозо башталса, ал Шабан башталып калды, урматтуу бир туугандар. Шабан үчүн суроо бар экен. Орозону көбүрөөк туткан жак Шабан айында. Орозону көбүрөөк кармаган жак Шабан айында. Мен жолдошум менен бир ай жашап көп ичкенине байланыштуу мен кетип калгам. Жолумду берген эмес, бирок мас кезинде кете бер деген. Азыр жашабам, кайра турмушка чыксам болобу? Талактыбы такыр күйгө чыга тийбей жүрө беремби дейт. Алыш керек болот. Кете бер дегенде кетип калган болсоң дагы бир жөн эле анан антип айтпаса деле эме кыла берген кыйын. Талак алыш керек болот. Ата-энең менен бар. Намаз окубаган, орозо кармабаган, динди түшүнбөгөн үй бүлөдө фазаил амал китептер менен үй талимин өтө беришсе болобу? Ниеттер абдан жакшы дейт. Окуй бергиле, анан барып отуруп ушулар да кошулуп кетет иншалла. Тили ыры тамгасына келбеген, балагатка жеткен адам сүрө дуаларды окуса болобу? Окуй берет, бирок имам боло албайт. Өлгөндө 40 кашында жеген эти эле арамбы, чай нанынын баары эле арамбы? Ошол 40 кашын арналып берилген тамактын бардыгы макрү. Арам деп айтуу кыйын, макрү. 40 кашына чейин Куран айттырып барып деле чай ичебиз, ал да арам болобу дейт. Жок. 40-тык деп, анан 3-түк дегендердин бардыгы. Анан бирок жөн эле барганда чай берген болсо зыян тийбейт. Намаз окуп жатканда көп эле учурда эстеп көзүмөн жаш ага берет экен. Ага үчүн эмне кылыш керек? Ошол жашты сүртүп коюш керек болду. Мен турмушка чыгайын деп ниет кылып турам. Ал адам ыйманын бекем, такыба көрүнөт. Бирок истихара окуп атам, эч кандай белги жок. Акыркы кезде ден соолугум жакшы болбой, ооруп да калып атам. Эмне кылышты билбей турам. Тийсе мага зыян жеткизип, же болбосо бактысына жол тосуп коёмбу деп коркуп жүрөм, дуа кылып коюңуз экен дейт. Аллахым шифа берсин. Ниет кылыңыз, истихара окуңуз. Белги дегенде кандай? Сөзсүз түрдө түш көрүш шарт эмес. Кызыл көйнөккө, ак көйнөккө машинеге түшүп, ЗАГСка чыгыш шарт эмес түшүндө. Ошого көңүлүңүз тартып, ошол жака бурулуп калса турмушка чыга бериңиз. Анан турмушка чыксаңыз, ошол балким ден соолугуңуз абдан кайра жакшы болуп кетет.
Dualar var eken bu жерде amin bismillahirrahmanirrahim deyt. Testi ийгиликтүү тапшырып, алтын сертификат алсын деп дуа кылыңыз дейт. Ошо тилектериң баары кабыл болсун, ат айтылгандардын баардыгы кабыл болсун. Аттар көп жазылыптыр. Аллахумма салли ва саллим аля сейидина Мухаммад. Аллахумма салли ва саллим аля сейидина Мухаммад. Allahumma salli ve sallim ala seyyidina Muhammed. 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 Bi rahmetike erhamer rahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.